Жеке качестволор абдан күчтүү болуш керек да. Анткени коуч тренер деген өзүн мындай тренинг кылып, өзүн өзү машыктырып, анан бир өзү мындай бир ийгиликке жеткенде, анан ошондо өзүнүн мындай опыты менен, примери менен өзүн билип, анан башка кишини билип ошого жардам бергенге мындай болот да, мүмкүнчүлүгү болот. Көбүнчөсү эле ойлойт, бакыт бир башка жерден келет, же бир адам келип сени бактылуу кылат деген баары эле ушундай бир ойлошот экен. Бирок бакыт эми өзүбүздүн эле колубузда да. Бакыт деген эмне? Бакыт деген сен өзүң колуңан эмне келе алат, ошону ишенесиңби ошого жеткенге. Анан мен айтып кеткендей, жеке качестволор жакшы көп болуш керек да. Анткени өзүң менен өзүң иштеп, өзүңдү настройка кылып, жерде уверенность болуш керек, самооценкаң дагы мындай жогору болуш керек. Элдер менен кандай мамиле түзгөнүң, кандай ийгиликке жеткенин, ошондой баарын бир көп максаттарды коюп, ошолорду жетип, ошол максаттарга жеткенде анан мен ойлойм бактылуу болосуң деп. Алия, сиздин ушундай ситуацияңар татаалыраак экен. Буга өзүңүз мындай өзүңүздү өзүңүз настройка кылыш керексиз да. Эми күйөөңүз бул жакын киши, жакын адам сизге үчүн. Анан сөзсүз жардам бериш керек. Анан эркек кишилер ичип кетет деп атпайбы? Ошонун причинасы көбүнчөсүндө эле бул арактын энергиясы сүйүүнүн энергиясына окшош да. Ошон үчүн сүйүү жетпегенде мындай эркек кишилер көбүнчөсүн эле арак ичишет да. Анткени бул мындай окшош энергиялары окшош да. Ошон үчүн көбүрөөк мындай сүйүү берип, забота берсеңиздер, анткенге өзүңүздүн дагы ресурстарыңар топ болуш керек, анан көп болуш керек. Өзүңөрдү эң биринчи өзүңөрдү толтуруп энергияга, мындай жакшы калпка келтирип туруп, анан күйөөңүзгө жардам берсеңиз болот. Бирок мындай эфирде көп талкууланбайбыз, анткени көп эметиш керек да, көп убакыт керек да мына айтып бергенге. Бизди туура мамиле түзгөнү мындай үйрөтпөйт да. Мектептен деле, үй бүлөдөн деле жакшы мындай буга көп көңүл бурбайт да. Кандай болсо кете беришет. Бирок бул деген өзүнчө бир тема. Буга внимание бөлүш керек да. Бул темага дагы. Допустим, үй бүлөдөн кичинекей балдарга примерден көрсөтүш керек да, кандай мамиле түзүүнү. Анан бул деле чоң тема. Буга тренингдер, семинарлар бар. Бирок эң негизгиси территория отношений деп коет орусча. Территория отношений бул аял кишиге эме да, көбүрөөк аял киши буга ответственный болот да. Анткени эркек кишилердин эмоциональный мындай фону башкача, гормональный фону башкача, бүт эле башкача. Аял кишиники башкача. Анан биздин мындай табигый сапаттарыбыз ошого жакын да, мындай сүйүү, анан забота, анан бир мындай бир үйдү куруу, үйдөгү жанагы үйдү эмес, үйдөгү ушу атмосфераны жакшы кылуу ошо аял кишиден да. Анан мындай мамиле түзгөндө дагы жаш кыз балдар болсо,
ошо эң биринчи бул кыздарга өзүн баалуу, өзүнүн мындай билүү, кандай мындай природасы кандай экен, анан өзүн жакшы билгенде, өзүн анан ценить эткенде, ошондо мындай отношенияда башка болот да. Өзүн баалай билиш. Туура, өзүн баалай билиш керек кыздар. Өзү мындай иштеп кете алса болот. Бирок мындай тренер же коуч же психолог же башка адис менен батыраак болот да. Батыраак, анан жеңилирээк. Ошон үчүн биз окуп ошондой жардам беребиз да. Анан биринчи кандай себептери бар? Мамиле түзө албаганын себептери? Мунун себептери мен айтып кеткендей, биринчиден эч ким бизди окутпайт ага. Эч ким айтып бербейт аны. Анан өзүң мындай опытың менен, ошибкаларың менен ошону билесиң да. Бирок буга көп убакыт кетип калышы мүмкүн да. Анан көп мындай бир жакшы көргөн кишиңди жоготуп аласың да. Мындай опыт болуп келет мындай учурда, ошол учурда. Анан өзүң дагы мындай бир мудростьң болуп, мындай бир элдерге жакшы мамиле жасап, өзүңө жакшы мамиле жасап, элдерге жакшы мамиле жасап, анан характер да ар кандай болот. Характерди дагы караш керек да. Болот мындай раздражительный же вспыльчивый адамдар болот да, бат эле раздражение болуп кеткен же вспыльчивый болуп кеткен. Мунун көп эмелери бар да, причиналары. Энергиясы жок болот, ден соолугу же мындай бир жашоосу. Ошонун баары эле көп эле причина да. Азыр муну көп айта албайм. Бирок мен эң негизги айткым келет, бул баары биз өзүбүздөн башталат. Мамиле да, жашоо да, ийгилик да, бакыт да бүт өзүбүздүн ичибизде да. Ошо өзүңдү биринчи агартып, өзүңдү биринчи билимге, энергияга, ресурстарга толтуруп, изилдеп, анан өзүңдү бир мындай жакшы калпка келтирип алганда, анан баары жакшы болуп кетет. Бизде билесиңерби, тренингде аял кишилерден сурайбыз да, сизди эмнеге жакшы көрсө болот? Эмнеңиз ушундай, эмне уникалдуу бир кандай касиеттериңер бар силерди жакшы көрүүгө десем, баары айтат, мен ответственныймын, анан мен добрыймын, анан мен отзывчивыймын деп айтышат. Бирок аял киши эң биринчиси бул жүрөгү кандай, жүрөгү таза болуш керек, жүрөгү ушу сүйүүгө полный болуш керек да. Анан мен айтам, анда айтпайсыңарбы, мен сулуумун, фигурам жакшы, образованием жакшы, жеке качестволорум жакшы деген мындай бул башкачараак да. Эми ответственный, анан бул эркек кишилердин эмелери да, качестволору. Анан ошон үчүн аял киши деген өзүн жакшы биле албай атат да. Ошон үчүн биз көп направленияда аял кишилерге семинар, тренинг, практика өткөрөбүз да. Кандай энергиясын топтош керек, кандай мамиле түзүш керек, кандай күйөөсүнө, балдарына, кандай жашоодо да кандай самореализация болгонго. Анткени ошо аял киши азырынча өзүн дагы жакшы биле албайт, таппай, анан ошондон да көп ошибкалар кетип атат да. Анткени аял киши бул главныйраак да. Анткени аял киши деген түзөт, курат, ушунун баарын алып кетип алган бул аял. Ошондо өзүн кантип баалай билиш керек? Эң биринчи список жазгыла, мен ушундаймын, мен мындаймын, тигиндей качестволорум ушундай деп, анан холодильникке илип койгула, анан күндө эле ошону карай бериңиз. Анткени бизде абдан мындай скромный балдарды воспитывать эткенде, өстүрүп келатканда, ушу скромный болгула деп өстүрүп келет да. Анан биз өзүбүз кыргыздар мындай скромный болуп келебиз да. Бул абдан жакшы качество. Бирок биз
өтө эле ылдый түшүп кеткенбиз да. Анан самооценканы көтөрүп, өзүңдү баалап дегенде өзүңөргө канча вклад жасасаңар, ошончо силер өзүңөрдү баалайсыңар да. Спортко машыксаңар, семинарларга, тренингтерге барсаңар, жакшы окуу жайларды окусаңар, анан өзүңөр саморазвитие, личный саморазвитие кылсаңар, ошондо мындай өзүңөргө көп вклад болуп, ошондо мындай өзүңөргө бир ой келет да. Мону жасадым мен, молодец турбаймынбы деп туруп, анан мындай бир жакшы энергия көтөрүлүп, жакшы мотивация болот да. Бул самомотивация деген абдан жакшы болот, бирок самомотивацияны эч ким, аз киши эле өзүн мотивация кыла алат да. Анткени баары эле отуруп күтө беришет, качан бирөө келип мени мотивация кылат деп. Өзү мотивация кылган бул кичине орраак, бирок жасаса болот. Сүйүүгө эң биринчи бул сүйүү, анан үй бүлөдө уважение. Аял киши эң биринчи уважение болуш керек, өзүн, анан өзүнүн күйөөсүн, партнер жана жанында жашап келаткан адамды. Анан аял кишиге эң негизги мен ойлойм верность, сүйүү, анан уважение деп. Анан күйөөсүн поддержка кылган. Күйөөсү кандай туура жасаса да, туура эмес жасаса да, ошо эркек кишини поддержка кылганда, анан эркек киши өзүн дагы, ага да мотивация болот, ага дагы мындай бир күч болот, энергия болот. Анан ошондо өзүн мындай бир туура эмес жасап алган эмесин сезип билип, анан ошону оңдой алат да. Поддержка жок болсо, анан тяжеловато будет. Баары өзүңүздөн башталат. Өзүңөрдү жакшы изилдеп, билип, самооценкаңарды көтөрүп, анан мамиле курганда билишиңер керек, тиги адам абдан назик экенин, бири-бириңерге уважение менен, ошондой жакшы мамиле менен, сылык мамиле менен, өзүңүздүн ичиңизден чыккан ошондой бир жакшы теплый энергия менен кайрылсаңыздар, жакшы мамиле курулат. Любой эле эркек киши, аял киши менен, ата эне баласы менен, коллегалар менен дагы бүт эле да ушундай.